Пайгамбар алейхиссалам уулунан кечти. Караңыз. Бирок бизчи бир аз убактыбыздан кече албайбыз да пайгамбарыбызды. Бул эмне деген сөз? Пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн аткара албайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтат: "Силер үйлөнүп көбөйгүлө, мен кыяматта башка пайгамбарларга мактанайын, менин үммөтүм көп" деп. Эми сиз караңыз, өзүңүзгө бир назар салыңыз, өзүңүзгө караңчы. Сиз менен пайгамбар мактана алабы? Мактана алабы сиз менен? Жок. Себеп биздин ибадатыбыз жок да. Мактана турган пайгамбар, сыймыктана турган, башка пайгамбарларга мына менин үммөтүм деп көрсөтө турган адамыбыз жок болуп атат. Мисалы, өзүбүздө ошол нерсе жок да. Пайгамбарыбыз биз менен мактана албайт азыр. Себеп биз намазыбыз жок. Себеп биздин ибадатыбыз жок. Себеп биздин оозубузга түшкөн нерселер харам, макрух, тыюу салынган нерселер. Мисалы, арак, сигарет, нас. Бул эмне деген сөздөр? Бул каяктан калды эле сизге? Мен сиздерге дагы бир мисал айтып өтөйүн. Көпчүлүгүбүздө ит баксак керек. Ит бар. Итке сиз өзүңүз, биз аны практика кылып көргөнбүз, колдонуп көргөнбүз. Сиз өзүңүз үйгө барыңыз, үйгө барып итти ачка коюп көрүңүз, тамак бербей. Итти эгерде ачка 3 күн ачка койсоңуз, ит өзүнүн чыккан тезегини жейт экен 3 күндө. 3 эле күндө. Курсак ачкандан өзүнүн тезегини жейт экен. Эми иттен тезегини дагы тазалап туруп, идишине бир аз арак куюп коюңчу. Бир апта ачка койсоңуз да өлсө өлөт, бирок баягы жана аракты ичпейт да ит. Эми биздин ичип аткан, аракты ичип аткан инсандарды эмнеге теңеш мүмкүн? Биз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтү ошол иттен дагы төмөн болуп атабыз аракты ичип. Кээ бир иттер бар, кожоюну берген тамактан башка нерсени жебейт. А бирок сизге аракты ким калтырды? Сиздин ата бабаңыз калтырган жок. Кече союз орустар алып келди ал нерсени. Бирок ошол нерсеге кул болуп, ошол нерсенин аркасынан жүгүрүп калдык. Бул эмне деген сөз? Биз пайгамбарыбызды эмес, мисалы ата бабаңызга, кантип бизге динди жеткизип кыйналып келген ата бабаңызга кайсы жүз менен карайсыз айтың? Кантип барып карай аласыз? Кантип көрө аласыз? Ошол сакалыңыздан арак тамып туруп, кантип ошол пайгамбарыбыздын жүзүнө карай аласыз? Ойлоно. Жана дагы бир нерселер бар. Айтып өтө нерселер бар. Бизде дагы не бар? Сигарет деген нерсе бар. Нас деген нерсе бар. Бул эмне деген сөз? Бул ким калтырды бизге? Кече жакында пайда болгон ошол нерселерди биз как будто биз сыймыктуу элестетип калдык. Бул эмне деген сөз? Бул пайгамбарыбыздын үммөтүнө жарашпай турган сөз. Пайгамбарыбыз кыяматта биз менен сыймыкталсын. Бизди карап туруп уялып калбасын. Менин үммөтүм ушундай деп уялып калбасын. Башка пайгамбарлардын алдына менин үммөтүм ушунчалык күнөө ихлабы деп уялып калбасын. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы 10 жыл кызмат кылган Анас радиаллаху анху бар. Пайгамбарыбыздын колуна 10 жыл кызмат кылган. Бизге окшоп дүйнө терип же башка кылып жүргөн эмес, 10 жыл кызмат кылган. Ошол пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Анас радиаллаху анху ал 100дөн ашып, жашы 100дөн ашкан сахаба. Өлүм төшөгөндө жаткан мезгилде уулдарын топтойт. Уулдарын чакырып алып, уулдарын айтат: "Уулдарым, менден силерге бир осуят бар" дейт. "Кандай осуят? Ата айтыңыз." Жанагы сахаба айтат: "Мына пайгамбарыбыздын таягы" деп таягын көрсөтөт. Мен 10 жыл кызмат кылдым пайгамбарыбыздын. Пайгамбарыбыздын таягы менен ошол пайгамбарыбыздын таягын кошо кабырга көмгүлө дейт. Пайгамбарыбыздын таягын кошо көмгүлө дейт. Ошол учурда Анас радиаллаху анхунун балдары, уулдары айтат: "Я ата, эмне үчүн андай деп атасыз? Биз башка адамдарга сыймыктанып жүрбөйлүбү? Менин атам Анас радиаллаху анху пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылган. Керек болсо мына анын таягы деп сыймыктанып жүрбөйлүбү?" Десе, "Жок" дейт. "Мен" дейт, "кыяматка барганда бир бейишке келе турган бир шылтоом жок" дейт. Бейишке келип кете турган бир шылтоом жок дейт. Балким ушул таяк кыяматта бардык инсандар жаралган мезгилде, бардык инсандар кайра турулганда, Аллах Таала бул таякка дагы, таякты дагы өзүнүн акыбалына кайтарат. Ошол учурда мен ушул таякты көрсөтүп: "Я Расулалла, мына сиздин таягыңыз керекпи сизге" деп жанына барып, ошонун шылтоосу менен жанына туруп алайын дейт да. Караңыз. Эми сиз ойлонуңуз. Караңыз. Биздин пайгамбарыбыздын алдына туруп, пайгамбарыбыздын жанына отурушка кандай шылтообуз бар? Эмне шылтообуз бар? Эмне амалды кылдык ошол пайгамбарыбыздын алдына барып тура алабыз ошол жерде? Кантип жарык жүз менен карай алабыз пайгамбарыбызды? Бирок ал нерсеге көңүл бурбайбыз биз. Каяктагы бир болбогон сигарет настарды оозубузга тыгабыз, оозубузга салабыз.
Сигареттин пайда болгон нерсесин билесизби? Эмнеден жаралат? Эмнеден пайда болот? Анын курамына жанагы биз шаарда колдоно турган жанагындай туалетте бир шардын туалети. Ошолорду жууган бир өзүнчө бир немелери бар. Порошоктору бар. Ошол порошокторго колдоно турган заттар кошулат. Ал нерседен биз немелерин неме кылып карап чыкканбыз. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Иннал малаиката татаазза мимма ятаазза минху ибн Адам." Албетте периштелер адам баласы жиркенген нерседен периштелер дагы жиркенет дейт. Мисалы, силерге бир мисал айтайын. Бейиштин жыты. Канча миң жыл узактан уже бейиштин жыты жыттанып билинип турат. Бирок сигарет чеккен инсандын жыты дагы ошондой болуп калды азырчы. Канча узактан келип атканда эле уже жытын билесиң. Бир үйгө сигарет чеккен инсан отуруп калса, анын жытынан отура албайсың жата калсачы. Машинага чыккан болсо анын жыты өзүнөн буркурап турат. Бул кандай мусулман? Мусулмандын өзү таза. Мусурдун яшыгы эмес, балким таза болуш керек. Озузга каяктагы бир настарды тыгабыз. Бул нас эмне болгон нерсе? Мен интернеттен карап окудук. Настын курамына эмнелер кошулган? Бул жакта карадым. Кыргызстанда мындайча айтканда эң бир авторитет болгон нас Баткендин насы дейишти да, астагфирулла. Анан мен Баткендин насы кандай пайда болот экен деп карадым. Кызыктым ошол нерсегечи. Карасам бирөө даярдап атат Баткендин насы, видеосу турат кадимкидей. Бирөө Баткендин насын даярдап атат, тооктун богунан кошту, жана дагы мына дуалдарга кошо турган ак. Ошол нерсени дагы кошту. Эмне үчүн нас чеккен инсандын лабы жарылып кетет билесизби? Себеби мына акты кичине акты салып туруп бир баклажкага сууну куюп туруп температураны ыргытып алган жарылат да. Ошол актын кошулгандыгы себептүү лаптар мына жерлер тиштер калбай атат адамдачы. Бул бир зыяны. Экинчиси тооктун богу кошулат экен жанагычы. Жанагыны көрдүм мен өзүм. Бул не деген сөз? Бул озузга тыгабыз. Кээ бирлер айтат, сууну фильтрлеп ичиш керек, мындай кылып ичиш керек, тигиндей кылып ичиш керек. Дагы оозуна нас салып коет. Бул не деген сөз? Сууну фильтрлебей биринчи оозуңду тазалап ал жакшына. Оозуңдагы насты таштап ал, анан кийин сууну фильтрлесеңчи. Тооктун богунан 5 метр болгон тооктун богунан жаралган пайда болгон нерсени оозуңа саласың, каякта сууну фильтрлейсиң сен? Каякта таза нерсени жейсиң сен? Ал нерсе оозуңа уже аралашып бүтпөдүбү? Каныңа аралашып бүтпөдүбү? Бирок ал нерсеге биз көңүл бурбайбыз. Бизде ата бабабызда сөз бар эле. Биз аксакалдар билсеңиздер керек. Насты туалетке түкүрбө, туалетти жаман кылат деген нерсе бар. Туурабы? Насты туалетке түкүрбөгүн, туалетти нажас кылат, жаман кылат деп. Туалетти жаман кыла турган, ажаткананы булгай турган нерсени кантип оозуңузга саласыз? Өзүңүз элестетиңиз. Бул мусулмандын оозу мусордун яшыгы эмес, балким Куран чыга турган жер бул. Куран гана чыгууга укуктуу бул жерденчи. Ар нерсени эле оозуга тыгып бериш керек эмес бул нерсени. Кытайлар жүрөт нелерди жеп. Биз Кытай эмеспиз, биз андай жегидей. Биз же Япон же башка эмеспиз, биз кафир эмеспиз, чочкону жегидей. Биз мусулманбыз. Биздин жашообузду Аллах субхана ва таала Куранда пайгамбар алейхиссалам өзүнүн сүннөтү менен көрсөтүп кеткен кандай жашашты. Ошого муафык ошол тегеректе гана кетишибиз керек. Андан сыртка чыгуу мүмкүн эмес. Бирок биз же кыргыздын салтына баш ийбейбиз, же шариатка баш ийбейбиз. Кыргыздын салтына толук баш ийген адам арак, сигарет, настан узак болот. Себеби ал нерсе жок эле да. Кече пайда болгон нерселер бүт баары. Пайда болгон мезгилде биз жок элек, бирок ал нерсенин тарыхын окуп чыктык, билдик. Жакында пайда болгон нерселер бүт баарычы. Бирок ал нерсени ата бабаң кылбаган нерсени дагы кылып атабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кыяматка жакын бир үммөт келет дейт. Ал үммөттө итти тарбиялаган баланы тарбиялагандан жакшыраак болуп калат дейт. Бул мааниси эмне деген? Итти тарбиялоо баланы тарбиялоодон жакшы болуп калат дейт. Бул дегени жана айттык, кээ бир иттер бар. Кожоюну берген тамактан башка тамакты жебейт. Кожоюндан башка инсан ага тамак алып келип берсе, аны жебейт. Бирок сизге келип аткан нас сиздин кожоюнуңуз болгон ата бабабыздан келген жок ал нерсе. Ит дагы акылдуураак болуп атат да. Пайгамбарыбыз айтат: шарафун нас бил акыл дейт. Инсандын урматы акыл менен болот дейт. Эгер акылыңыз болгондо ошол нерсени кылбайт элеңиз да. Акылыңыз болгондо ошол нерсеге жакындабайт элеңиз. Эми өзүңүз түшүнүңүз эмне болгонун. Дагы бир мисал айтайын мен сигаретке сиздерге. Мисалы мына печка. Бул нерсени көп уккан болсок керек бул мисалдарды. Мына печканы эгерде сыртка коюп туруп, ичинде түтүнүн айдап берсем, эмне дейсиздер? Чынды болуп калыптыр дейсиз да?
Печканы сыртка коюп туруп, сыртта жагып туруп, о моорду ичкериге киргизип, түтүн ичкериге айдап койгонбуз, бул жинди болуп калыптыр дейсиз. А бирок сиз дагы ошол жанагы печканы сыртка коюп туруп, ичине түтүн айдаган адамдан эмеңиз кем? Кудум ошондой элесиз да, сигарет чеккен болсоңуз, ичкериге тартасыз. Сырттагы нерсени, сырттагы түтүндү, жаман нерсени ичкериге тартасыз. Бул эмне деген сөз? Узак болойлу bunday нерселерден. Bunday нерселерден узак болойлу. Пайгамбарыбыз кыяматта бизди көрүп туруп, менин үммөтүм ибадатчыл, менин үммөтүм көп деп пайгамбарыбыз башка пайгамбарларга сыймыктан алсын биз менен. Кыяматта пайгамбарыбыздын алдына барганда жерге карап калбайлы уялганыбыздан. Кыяматта ата бабаңдын алдына барганда жерге карап калбайлы уялганыбыздан. Мисалы азыр бир күнөө кылсак, күнөөлөрүбүздүн бүт баары жашырылып калат. Себеп башка көрбөшү мүмкүн да. Башкалар көрбөшү мүмкүн. А бирок Аллах субханала таала бардык күнөөлөрдү көрүп турат. Бардык нерсени билип турат. Эки периште, бул эки жердеги периште сиздин күнөөлөрүңүздү эсептеп жазып турат. Кыяматка барган мезгилде бүт баары ачык болот, сизге көрүнөт. Ал мезгилде уялып каласыз. Көрпөнүн астына кирип алып кылган нерселериңизден уялып каласыз. Эл жокто кылган нерселериңизден уялып каласыз. Эл жок жерде кылган зынаңыздан уялып каласыз. Мүмкүн атаңыз көрбөгөндүр, мүмкүн апаңыз көрбөгөндүр. Мүмкүн башка инсандар көрбөгөндүр, бирок Аллах көрүп турат. Кыяматта уяласыз ошодон. Кыяматта жүзүңүз жерге салып, тозокко ыргытылып калбайлы. Наузу билла, Аллах сактасын бул нерселерден. Бул нерселерден өтө узак болууга аракет кылайлы. Биз чыныгы мусулман болгондон кийин мусулманча жашайлы. Мисалы сизге бир инсан келди дагы, келип сизден сурады. Мусулмансыңбы деди. Алхамдулилла мусулманмын дейсиз. Кафир келди да. Мисалы элестетиңиздер. Bir kafir sizge geldi dağın sizden soradı. Sen musulmansın mı dedi. Elhamdülillah musulmanmın deyiz. Anan sizden soradı. Bu köpünce arak, sigaret, naz, zınaga bargan oşol insanlarga tiyişti misal. Anan sizden soradı. Musulmançılıkta, İslam'da kabul alıştığı için emne kıluu gerek. Siz aytasınız ne deyiz? Kelimeni aytış gerek deyiz de. Elbette. Kübölük veriş gerek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kübölük verem Allah'tan başka kuday yok. Jana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu jana elçisi dep kübölük verişsiz gerek. Oşonu siz aytasınız. Sebep bu İslam'a kirişteki için şu birinci nerse şart. Birinci farzı. Jana dağın al suradı da sizde misalı. Oşol kafir insan suradı. Şu yetişti mi Müslüman boluştuk için dedi. Siz ne deyiz? Yetişti deyiz mi? Çok. Müslümanda janağı insan suradı sizden. Men uqqamın İslam'da bir kandaydır bir farz amallar var eken. Kılış majbur bolgon, kılış kerek bolgon amallar var eken deyiz. Ha siz mi deyiz o? Ova var. Namaz, oroza, zeket, hac. Uşul kılışı farz bolgon amallar deyiz. Anan sizden suradı özün kılasın mı desem ne deyiz? Oşol farzlarda özün kılasın mı deyiz? Dese, eğer jok bolgon bolsa jok deysiz ne deydileriniz? Jok bolsa bar deysiz mi? Namaz okuasanız namaz okuyut deysiz mi? Dey albaysiz da. Ol deyiş için bet kalınırak boluş gerek. Жалганчыраак болуш керек адам. Ошондо гана диелишиңиz мүмкүн. Жанагы кафирдан гана уялып, Аллахтан уялбасаңыз да ошо кафирдан уялышыңыз мүмкүн. А бирок чынчыл инсан ошол жерде барып айтат, укайын дейт да. Анан жанагы кафир эмне дейт? Кетип калат сиздин алдыңыздан. А мусулмандардын акыбалы ушул болсо каяка мусулманга исламга кабыл алып эмне кылам дейт да. А бирок биз өзүбүз мусулмандар башкаларга үлгү болушубуз керек эмес беле? Жанагы кафир мисалы сизден сурады. Кебир нерселер бар экен, аны кылуу харам экен. Аны кылуу мүмкүн эмес экен. Ошол нерселер кандай нерселер деди. Сиз айтасыз не дейсиз? Харам нерселер зынага баруу, арак ичүү, башка нерселер, жана башка нерселер. А өзүң ошол нерседен кайтасыңбы десем не дейсиз? Жанагыдан уялып айтышыңыз мүмкүн, бирок өзүңүз андай нерседен кайтпай атасыз да. Зынага баргансыз, аракты ичкенсиз, сигаретти чеккенсиз, насты чеккенсиз, гыйбатты кылгансыз, ушакты кылгансыз. Анан кантип жанагы кафирди исламга чакыра аласыз? Кантип жанагы кафирге айта аласыз? Кантип жанагыдан уялбай айта аласыз да? Себеп өзүңүздө жок болгондон кийин кантип айтасыз бирөөгө? Өзүңүздө жок ал нерсе.